Мен ойлоптум өзгөнтөр келип калган окшойт деп. Карасам Талас району будет очень жаркая битва. бул жерге главный биз тажрыйба алганы келдик. Достор, 3-чү тайм. Кара суу 7-7 кылды эсепте. Сегиз жети. Эгер бизде такымдап басып болсо булар чынында күчтүү балдар экен, балбандар экен. Нарын менен көл жасаса жакшы тең деңгээлдеги оюн болот беле деген да. Как она есть, мыкты улатчы жекеме-жекедеги ким? Кеттик. 20 секунда калды. Талас менен Кара Буруу району стартка тизиле баштады. Талас Ош ынтымагы кубогу 2019. Райкан Алканов атындагы ипподром 2-чү күн бүгүн. Бүгүн финал, полуфинал, 7-8 орынга оюндар. Айтор, бүгүн жыйынтыкталат. Кече дагы болдук, бирок биз сизге бүгүнкү күндө гана сахна артындагы көрүнүштөрдү айтып берели деп чечтик. Азыр Ноокат менен Өзгөн ойноп атат. Өзгөн эки командасы. Канчанчы орунга ойноп атышат? Канчанчы орунга ойноп атышат? 7-8-чи? 5-6 ойноп атат. 7-8-ти ким алды? 7-8-ди сүрелер алышты. Талас командасы 7, Өзгөнүн 2-8 алды. Так, Манас району 7-ни алды, ошондо. Өзгөн 2-8 алды. Аз биякта азыр ошондо Өзгөн 1 экен анда. Өзгөнүн 1. Анан Ноокат 5-6 ойноп атышат. Тилекке каршы арттагы улакчы акыркы орунду алып калган экен 8-чи. Маанайын чүрбөлө гол. Бирок кече күнү көп Өзгөндү, Ноокаттын, Кара суунун оюнчуларынан интервью алдым. Мага да кызык болду, алар кимдер экен. Акырында кече күнкү интервьюларды дагы аралаштырып силерге көрсөтүп турам. Мынакей ошолордун бирин көрүп алгыла. Команда состав бардыгы балдар жакшы. Жолдо кыйынчылык болбоду. Жакшы келдик. Келип бүгүн Кудай буйрса ошо биринчи оюн Кара Буруу менен оюнга чыктык. Аябай күчтүү команда экен. Оюн жакшы болду аябай. Сиздер башында 2-0 менен утуп аттыңыздар. Эмне болуп кетти? Акырында мынау один ушул сал чарчап калды да. Негизи аттарды тууралуу айтып кетсеңиз, аттар жакшы экен. Аттар бардыгы Өзгөндөн келген. Бардыгы өзүбүздүн аттарыбыз бардыгы. Бардыгы 5-5 ойноп жүргөн. 5-5ке ойноп жүргөн аттар, Аламанга дагы ойноп жүргөн аттар. Бизде Аламан көп болот да. Өкүнгө жоксудар утуп калган. Жок, оюн дем. Кара Буруу негизи эле күчтүү команда эмес беле, анан атаандаштык кандай болот дедиңиз эле. Эми күчтүү команда экен. Жакшы эле ойноп атканбыз, эми Кудайдын буйругу экен. Достор, бир нерсени айтыш керек. Өзгөн бир командасы азыр 4-0 менен Ноокатты утуп атат. Бул жерде дагы бир нерсе, Өзгөн бир командасы чындыгында күчтүү курамда келиптир. Өздөрүнүн айтуусунда дагы күчтүү улакчылар келбей калды деп атат. Бул Манас Айбектерди кошпогондо дагы күчтүү улакчыларыбыз келбей калды деп атат. Кудай буйрса жоопту беттеште бардыгын даярданабыз деп атат. Керек болсо Манас Ниязов өзү дагы ушул эле команда, ушул эле балдарды дагы күчтөйбүз деп атат. Бул балдарды да жаңы балдарды көбүнчө жаңы балдарды даярдайбыз. Ушул балдарды даярдап чыгарабыз.
Бетине окалды байке бир күндүн ичинде. Oyunda. Тилекке акыркы орунду алып калыптырсыздар. Кандай эми өкүнбөй эле кетип баратасыздар? Жок, өкүнбөйбүз biz. Такыр өкүнбөйсүздар. Жок. Бизге даярдык болгон эмес. Чоң бир тажрыйба болду окшойт. Biz 2 saat murun bizge haber bergen, 2 saatda daярданып келе калдык. 2 saatda команданы курап туруп келеринер. Эмне анча болуп калды? Кеч кабар. Карагулжа дегенде Карагулжа келбей коюп. Болот Тыйканбай мага звонок кылды, командаңызды алып келиңиз деп. Даяр эле болчуңар, в принципе. Даяр эмес, даяр болсом да келбейт. Мен балдарым берки өзүңө берип койгом 2 баланы. 2-номер менен 4-номер менин балдарым да. Салам алейкум командасында. Аттары ким алардын? Кыялбек менен Жакчылык деген бала. Аны айла жок болду, аларга берип койгон кайда ала албайм да. Уялдым алышта. Балдарга да айттым, ийгилик кааладым аларга. Калган балдар менен келе бердим. Эми талага чыккан балдар эмес негизи мен. Тайгазанды көргөн эмес. Көргөн эми ошто. Практика жок, Деңгээлде көргөн эмес. Кантебиз эми мындай жоопту өттөшкө күчтөнөсүңөр ушул эле командан? Куда каласа. Мына апрелде чакырып атабыз талашты. Ушунда көрөбүз, даярданабыз ого чейин. Маяктагы көрүүчү зрительдер ушунча адамдардын арасында ойноп да көрбөсөңүздөр керек. Мындай деңгээлде ойногон эмеспиз чындап анда. Кече күнү өзгөн эки ойноп атканда демеле Талас өзүнүн командасына валет этип атканда эле силердин нападение кыйкырып атты да. Мен ошого аябай ыраазы болдум Талас элине. Ушундай болуп, мен ойлоптум өзгөнтөр келип калган окшойт деп. Карасам чындап, кийин сурадым Талас эли ушундай оюнга кызыккан эл экен. Валет этип турушту, рахмат ушу Талас элине. Аябай ыраазы болдум мен кече. Кара суунун дагы бүгүн азыр 3-орунга ойной турганы кичине сүйүндүрүп атат болуш керек силер. Ооба, эми оштон бир командабыз чыгып атат, ошого да сүйүнүп атабыз. Финалга. Биз акыркы местен алып калдык. Өкүнбөйбүз эми буга. Бирок мына мен мисалы түштүк тараптын улактарын жакшы билбейм да командаларынчы. Кара суу күчтүүрөөк экен, анан өзгөн да күчтүүрөөк экен. Бирок экөөңүздөрдөн ойноп жүрөсүздөр да бири-бириңиздер менен. Кандай акта? Эми бул жерде ал жакта өзгөн мен биз эле ойношуп жүрөбүз. Эми өзгөн сборный өзгөн Кара суу менен ойноду эле? Кара суу менен ойногон. Биздин өзгөн күчтүү. Кара суу караганда негизинен да. Мунусунда өзгөн бай экиге чачырап кетип эле ошондон дагы. Балдар да ойнобой калды. Эгерде Манастар дагы силерге кошулуп ойногондо, жана күчтүүлөр, жылдыздар дейчи. Айбек Темирбай ойнобой калды. Ошолор кошулганда оюн кандай болот эле? Кандай жүрөт эле дейчи? Курс болот эле, биринчи месте болсо керек эле өзгөн ошондо. Жок дегенде? Жок эле дегенде биринчи орунда. Бир болсо эки болуш керек эле да. Негизи күчтүү балдар бар эле бизде. Эки бөлүнүп кетип, таланы көрмөйчө өспөйт да балдар. Утулган бала утулмайынча оюн алдыга жылбайт да. Өзгөн нокат экинчи тайм аяктады. Ир эсеп менен өзгөн утуп атат. Канча болуп кетти деле билбейм анан. Бир өзгөндүн бир немесин көрүп келечи. Эс алууда эмне деп сүйлөшөт, ким деп сүйлөшөт? Аттарын бастырып атышат. Өзгөн ардагер улакчысы болом. Ушул балдарга германдык кылып келдик. Азыр буйруса 40 жаштан өйдөнгө ошо немелер менен ардагерлер менен тартышабыз. Таластын ардагерлери менен. Буйруса бүгүнкү оюн аябай жакшы өтүп атат балдар. Эми бизге өтө чоң тажрыйбасын берди. Бизде ошто негизи командалык оюнду аз ойношот. Тартабыз биз. Эми буга өтө тездик керек экен, бизде балдар реакциясы бар. Командасы силер мында мисалы үчүн интернеттен көрүп, телевидениеден көрүп, ойной келгенде кандай экен? Ойной келгенде эми баары бир тажрыйбасы чоң экен булардын бизге караганда. Бизде тажрыйба жетишпейт го дейм, балдардын күчтүүлүгүндө сөз жок.
Бирок баягы силер деле даярдыкты күчөтүп ойносо утса болот. Утса болот. Толук утса болот. Эми бул спорт бул. Бир утат, бир утулат. Утса болот. Жакшы эле сый көрүп атасыздар. Жакшы, Бул атыңыз эмне ат? Каркыра деген ат. Өзүңүздүкү? Нападаши деп чыгардым. Нападайшы, э? Клубко дейм, э? Жок, эми азыр биз өзгөндө областтык жана республикалык деңгээлде ойногон балдарды алып келбедик. Райондун ичинде гана ойногон балдарды алып келдик. Себеби тажрыйба алмасын депчи. Анан бирок жакшы балдар. Эми азыр өздөрүнүн бул жерде ойногондо себеби өздөрүнүн кемчиликтерин билишет. Ошону толукташтыкка аракет кылышат буюрса. Жакшы балдар. Манайлары жакшы. Буюрса келечекте жакшы ойношот балдар. Мына келдиң. Молодец. Ой. Өзгөн команда. Ой, эмне болду? Шеф, Эми мына келсеңиз. 5-номер. Оюн кандай болуп атат, айткыңыз? Закирбаев. Oyun жақсы болып атат. Жакшы болуп атабы? Ооба, зор Құдай қаласа ойын. Бізде Ноқат айыл өкмөтү эле бир айыл өкмөт. Ноқат району эле өзү. Тааныйсыздарбы, ойноп жүрүп? Тааныйбыз баарын. Oyun жақсы болып атат Құдайга шүкүр. Жақсы, зор. Аты жөнүңүз ким? Мен атым Бактияр, Бакай деп коюшат. Бактияр мырза, монтип жолук тагынып алат экенсиздер да? Могучу. Бул эмне үчүн жолук тагынып аласыз? Сен бул деле кичине зачта кылат. Ошо белгеби? Ооба, белге. Анан эмки улак алып атканда дагы ошо жолуктан тартып бири-бириңерге жардам берип турасыздар. Жардам берет, жакшы. Анан сиздер баягы улакты такымга көп баспайт экенсиздер, э? Эми бизде торпак чабып жүргөн да биздечи. Эми бул текени 2 жылдан бери 3 жылдан бери чабып атабыз. Жакшы. Азыр мисалы маякта бир 34-35 килограммдык теке экен да. Ооба, теке. Силерге кандай мындай тарта келгенде жеңил болуп атабы? Жакшы эле болуп атат эми бизде Кудайга шүкүр. Оордук жагы. Жакшы. Оордук деле жакшы, нормально. Балдар чабып атышат. Каяка жайгаштыңыздар? Биз бул жакта. Кечээ бир улакты алып кеттиңиздер эле, жедиңиздерби? Жакшы болду да. Жакшы элеби? Ооба, жакшы. Кечинде бир улакты силерге берди. Ойногондо. Барып бышырып жедиңерби, куруп жедиңерби? Азыр завтракка пиширттик аны барып үйүн эгасына бергенбиз кечинде барып. Саар менен рахмат пиширип даярдап койгон экен. Айтор талас келип улак ойноп, улак жеп. Ооба. Жакшы эле кетип баратасыздар. Жакшы, жылкыларды союшту. Рахмат сыйына. Кечинде да Талас ресторанына чакырышты бизди. Дагыбы? Ооба. Кечинде биздин команда Бакай ата командасы сыйлабады ресторанда. Айтор жооп беттеш келгенде чоң эле түшүп калып турсуңар да. Ооба. Аябай ыраазы болдум. Өтө мейман дос эл экен Талас эли. Достоштук, балдарды достоштурдум. Мына мени көрүп аткан өзгөндүк чабандестер. Көрдүңөр бүгүн Талас жергесине улак чаап, акыркы орун болсо эми алдык. Бирок ушул Таласка келип, ушу салам алейкум алып келдим. Баарыңарга салам алейктер. Өзгөн району. Салам. Давай. Ноқатта бизден эми. Ноқатка салам. Кудай кааласа эми ийгилик болуп атат. Жакшы баары. Балдар ынтымактуу, жакшы оюн болуп атат. Ошо эми күчтүү суутсун. Биз негизинен ушу Өзгөн районун колдоп келдик. Өзгөндө эмне үчүн 2 команда чыгып атат? Себеби бизде ош тарапта көбүнчө эле азыр ушу Тайгазан менен ойногонго Өзгөндө көбүрөөк балдар ойноп атат. Ошондуктан кызыгып ошого Өзгөндөн 2 команда чыгарды атайын. Өзгөн 1, Өзгөн 2 деп. Кийинкisi ошо бир эле айылдын балдары чыкты. Экинчи команда Салам алейк деген айыл бар. Ошонун балдары чыкты. Өзгөн Ноқаттан интервью алып бүттүк. Бир сире команданын маанайы тууралуу уктук. Айтор келгенине өкүнгөн киши жок. Ушундай эле болот деп эле күткөнбүз биз деле.
бул майрам, бул турнир, бул салтанат кече ойуну Кара Суу Манас районун утуп алды. Сүйүнүп атабыз, мындай күткөн эмесмин балдардан. Жаңы баары жаш айыл-айылда ойноп жүргөн балдар. Биринчи жолу чоң талаага чыгып атат балдарыбыз. Жакшы ойун көргөздү. Мен күткөндөн да жакшы ойун көргөздү. Утуп алып, мындайча айтканда чоң фурор жаратты. Ушул турган ипподромдо элдер Кара Суу улак таштаган сайын сүйүнүп атышты. Өздөрүнүн командасы таштап аткандай. Эми жүргүлө, 3-чү орунга Кара Суу районунун жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Кара Суунун көкпөрүүчүлөрү менен жакындан таанышалы. Таластын көкпөрүүчүлөрү менен дагы таанышабыз, Кудай буйрса. Алардын оюндары дагы калды да. Ошентсе дагы конок катары келген Кара Суу, алар кимдер? Жүрүлөр, барып дагы жакындан таанышалы. Защитник неме? Акжол, мына защитник аттан бигирок кылып коебуз. Даярдык кандай? Кара Суу. Үчтө алабызбы, Кудай буйрса? Алабыз. Полный. Даярдык. Биздики Кудай каласа. Силердики Кудай буйрса. Кудай буйрса. Ал кудай. Силер чыксаңар Таластын ипподрому менен серге болет деп коюшек. Кече күнү Манас менен ойноп атканда, Манас менен ойноду, утуп алары. Ипподромдо элдин баары силерге балет болуп, байкада күттүңөр беле ошондой болуп кетти. Жок, анда Биз ойлогондон жакшы болду. Элдер жакшы балет этип берди бизге. Рахмат. Экинчи Талас менен ойноп атканда эмне жетпей калды? Талас эми ойноп жүргөн команда да алар, биз эмне го жаңгыруу. Түгөн анан аттарды да кыйнаган жокпуз 3-чү местага даярданалы деп. Даярдан алды, Кудай буйрса азыр Ахиллес менен тирешчи барбы атыңа? Бар, Кудай буйрса. Кайсы аткана? Белгилеп алчы. Сиган. Сиз чыгасызбы? Жекеме-жеке. Эмне деген ат? Аты Сиган деген ат. Сиган, жакшы, Кудай буйрса. Ушулбу жекеме-жеке дагы барбы? Бирөө же. Бирөө эле. Өзү алат Кудай каласа. Давайте балдар, настрой жакшы экен. Кудай буйрса. Бул жерге главный биз немеге келдик. Тажрыйба алганы келдик. Достошкон. Ийгилик алды, Алладан бардык. Буйрса. Уматыңарды берсин, Аллахым колдосун. Allah. Кудай каласа. Дух, зен. Мин. Акжол, кеттер. Айтор, Кара Суунун даярдыгы мына ушундай. Ал эми бакаята болсо азырынча мындай үй ээсиндей эле конокторду сыйлагандай эле шашылбай эле аттарын даярдап атышат. Көрөбүз эми, бирок принципиалдуу оюн. Короче, биринчи тайм бүттү. 2-1 Кара Суу жиндиче оюн көрсөтүп атат. Шелине койгула, жиндиче оюн көрсөтүп атат. Биякта карап туруш жөн эле мүмкүн эмес. 2-0 утуп атты эле. 2-1 биринчи таймдын эң акыркы секундасында кирип алган улагын карачы. Азыр экинчи тайм. Биякта тренери билип калды кайсы жерден ката кетип аткан. Ошол жагы күчтөнүп кетти.
Көрөлчү экинчи. Кара суу мен силерге болеть этип атам. Ипподром сыяктуу. Üçüncü orunga oyun Bakay ата менен Кара суу. Кара суу жакшы туруштук берип атат, бирок Bakay ата уже от алып алды. Кетти. Эсеп 1-ойдон 5-1 6-1 ушунда болуп кетти. Üçüncü тайм эми биякта ким жеңүүчү болот билбей калды. Бул жерде эми Кара суу татыктуу атаандаш көрсөтүп, жакшы тажрыйба топтоп кетүү менен üçüncü таймды өткөрүш керек болуп калды. Бизбен утабыз дегенбиз, ушунча. Үч команда тең утулуп атса, силерге жоопкерчилик катуу болуп калды окшойт да акырында. Баары бизге бизден үтүп атышкан. Камбек байке. Мо Оштон келген командалардын ичинен Кара суу эң чоң тажрыйба менен кетип барат окшойт. 3 таластын командасын ойноду, бирөөсүн утту. Кандай дейш? Эң чоң тажрыйбаны. Туура айтасың. Жерде Кара суу командасы бул жерден Ош облус боюнча, регион боюнча эң мындай күчтүү. Деңгээли төмөнүрөөк команда экен да. Анан кийин бул жерге келип Манас району менен түш келип калып, Манас району оомат болуп, Манас районун утуп алып, анан кече күнү Талас району менен ойноп, бүгүн мына Bakay ата району менен ойноп, чынында эң жакшы тажрыйбаны алып атышат да. Булар буюрса. Келечекте пайдасы жакшы эле тие турган болуп калды окшойт бүгүнкү оюнда. Казанга да секирип башташты. Bakay ата командасы буларга оюн кичине бере баштады окшойт да. Эсеп мындай эмесе чоң болуп кетпедиби айырмасы. Анан ошого Талас Bakay ата командасы берип атат окшойт. Ошол оюн эми. Негизинен бул командага эмне жетишпей атат? Ошону айткыңызчы. Балдарды дагы өстүрүш үчүн дагы кандай эмне керек? Тажрыйба бул атка деле тажрыйба керек, балага деле тажрыйба керек да. Тайгазанда ойноп жүргөн ат кадимкидей оюндан оюнга тажрыйба алат да. Ушунусу бар да. Достор, 3-чү тайм. Кара суу 7-7 кылды эсепте. Мен билдиңер да, кантип 7-7 болуп калган. Бирок ошончо да 7-7 болду азыр. Эсепти көрөбүз го. Сегиз жети. Bakay ата командасы түшүнбөй калды. Кандай салып кеткенин эсеп саны 8-7. 20 sekunda kaldı. Cavuş çıkarma, Cavuş. Esep sana 8-7. 15 sekunda mında yapıyor. Vakitte yutmaya kılat Atakan'a. 5 sekunda kaldı. 4, 3, 2, 1. Stop oldu. Oldu. Ondayla çiğitip koyalım. Esep 8-7 Kara suu uttu. Neyse olsa da birinci yolu kalpaydı vatan ben. Neyse olsa da ошондой кылыш керек болуп калды. Не кыласың? Трибуна Bakay атага да ыраазы, Кара сууга да ыраазы. Эркексиңер деп кыйкырып атат. Кара суу. Амин. Бар болгула. Акылбак баштан түшпөй. Сабыр, ыйман жүрүп.
Ават. Ойнай албайт экенсиңер да просто. Oyun. Жакшы, жакшы. Oyun жакшы болду Кудай буйрса. Oyun buyursa жақсы өтті. Травма жоқ. Ұрыш талаш жоқ. Жақсы өтті бала. Эми Бакай Кара Суу командасы тууралуу эмне деп айтасыздар? Кара Суу командасы күчтүү экен. Канаттар дайындалып келип турат. Жакшы сый көрсөтүп, жакшы ойнадыңыздар. Жакшы ойын болду буйрса. Травма жоқ. Өкүнгөн жоксуздар 4-орунда. Жоқ, неге өкүнмөк спортта. Бирде утасың, бирде утуласың. Аян түнүстүн көрдүңөр да. Бияка атылка төгүштүн деле зарылчылыгы жок болуп калды азыр. Андан көрө бут менен барып эле арбасын чийип коюш керек да. Болду достор, алдыда ардагерлер биз бар телефондорду, камераларды зарядтап келели. Ардагерлер тартпайбыз, кечирим сурайм баарыңардан. Бирок финал Кара Бура Талас. Бул жерде уже резня достор, резня по полной. Ошону көрүшүбүз керек. Достор, Таласта жүрөбүз. Азыр Кыргызстанда. Эми биякта буга чейин билесиңер, Байтик Алматадан Кыргызстанда ким мыкты улакчы деп сураганбыз. Теманы өзгөртөлү дедик. Биякта галемий улакчылар жүрөт, жалаң. Кызыккан. Ошондуктан точечный суроо берели. Кыргызстанда ким жекеме-жекеде мыкты улакчы, ошону сурайлы деп чечтим. Кеттик эмесе. Талас району, Талас шаары, как она есть, мыкты улакчы жекеме-жекедеги ким? Assalamu alaikum. Suram jawab берем максатка. Кыргызстанда жекеме-жекеде оюнчу ким? Мыкты оюнчу. Айтыңызчы. Жекеме-жекеде урматта. Равшан уулу, сиздики. Жекеме-жеке ким мыкты улакчы? Төлөбеков Ерлан. Ерлан Төлөбеков дейсиз, э? Сиз ким дейсиз? Ерлан Төлөбеков. Норус дейсиз, э? Так, башкалар жакшы. Assalamu alaikum. Кыргызстанда жекеме-жекеде мыкты улакчы ким? Жекеме-жекеде. Кубантай го дейм. Кубантай, э? Assalamu alaikum айт. Сурап жүрөм. Кыргызстанда жекеме-жекеде мыкты улакчы ким? Кайсы команда боюнча? Айырмасы жок, Кыргызстан боюнча. Абдулас. Абдулас. Абдуласбек, э? Абдуласбек. Абдулас. Макулдайлык. Байгелер, assalamu alaikum. Сурап жүрөм. Кыргызстанда жекеме-жекеде мыкты улакчы ким деп жүрөм? Кана, жооп берип коюңуздарчы. Жекеме-жекеде ким? Урмат Равшан. Коңузчу. Кыргызстанда жекеме-жекеде мыкты улакчы ким деп ойлойсуз? Жекеме-жекеге Ахлесті менген да. Урмат Равшан. Кыргызстанда жекеме-жекеде мыкты улакчы ким? Айткыла. Равшан Улашбек. Сиз Султан Улда. Сиз Кубантай. Кубантай. Кыргызстанда жекеме-жекеде мыкты улакчы ким? Кана үчөөңүз бирден айтыңыздарчы. Мыкты улакчы Кубантай эле го дейм. Кубантай, сиздин оюңузча. Урмат Равшан. Сиздин оюңузча. Ерлан Төлөбеков, э? Кыргызстанда жекеме-жеке мыкты улакчы ким деп суроо берип атам. Так. Неме? Ким? Карызүндөгү меле? Кубантай. Кубантай. Сиздин оюңузча. Кубантай. Сиздин оюңузча айда. Урмат Равшан уулу. Сиздин оюңузча. Кубантай, э? Чоң рахмат болду. Ушул суроо. Кыргызстанда жекеме-жеке мыкты улакчы ким деп суроо берип атам. Кана, бирден жооп. Ким? Жекеме-жекеде мыкты улакчы ким деп атам. Равшан уулу. Сейитбек уулу Анарбек. Равшан. Равшан уулу. Сиз Сейитбек. Сейитбек. Бол. Алейкум салам. Алейкум салам. Сиздер жооп бериңиздерби? Неге? Кыргызстанда жекеме-жекеде мыкты улакчы ким деп суроо берип жүрөм. Кана, сиз айтып коюңуз. Мунукулардан неме Равшан уулу? Урмат Равшан уулу. Азыркылардан Ерлан Төлөбеков отто бүгүнкү оюнда. Султан Кубантай. Кубантай. Болду, мен бүтүрө элем да. Так, болду достор, мына уктуңар. Көрдүктүр. Канча кишиден сурадык? 20 кишиби? Же жетпей калдыбы? Таласта Райхан Алканов атындагы ипподром. Кыргызстанда ким жекеме-жеке мыкты улакчы? Анан жообун силер эсептеп туруп комментарийге жазып койгула, э?
Жанымда финалист Кара Бура командасынан барыңар жакшы таанысыңар. Нуржан Мелишбек уулу. Нуржан кандай? Жакшы. Ассаламу алейкум. Турнир кандай болду? Мелдеш кандай болду? Ош талас ынтымак оюн болгондуктан оюн ынтымакта жакшы деңгээлде өтүп атат. Оштун командалары көбү жаш балдар экен. Бизде тайгазан көп болот, ал жакта тайгазан аз болгондуктан тажрыйбабыз жок экен, бирок аябай күчтүү балдар экен. Буюрса 1-2 жылдан кийин булардан мыкты деген оюнчулар чыгат деп мен ишенем. Өзгөчөлүгү эмне экен? Билекте ритм эле каруу экенин айтып атышат. Негизи ошондой экен, тартыша келсең улакты 80% ошолор болот экен тартыша келгенде. Такымдаганды билишпейт экен. Эгер биздей такымдап басчы болсо булар чынында күчтүү балдар экен, балбандар экен. Жакшы чыкчу, Жакшы балдар экен. Менимче булар көп тажрыйба алып кетип атышат. Эми силер Ошко барганда жакшы эле туруштук берип койчу да экен. Негизи булар район аралыгындагы балдар биздей болуп топтолуп күчтөлүп чыкса, ошондой эле Манас өзүнүн районуна чапса, Таши, ошондой эле Бабыш деген майкелер бар, ошолор биз эле өз райондорун чапса булар бизге туруштук берчү, бизди колдон келсе бизди жеңип койчу деле командалар экен. Сөзсүз эле талас эмес, мисалы үчүн Нарын менен Көл сыяктуу ушундай ичара, мисалы Ош менен Баткендеги Ош жалдап аттар, мисалы, ошондой сыяктуу. Мен айтып атканым ошол да. Эми Нарын менен Көл жасаса жакшы тең деңгээлдеги оюн болот беле деген да. Эми муну колдоп кетиш керек да, бул областтык федерация иштеш керек, федерациялар иштеш керек да. Аябай эле жакшы болот эле да. Колдоп кетсе, ошол эле Нарын областы менен Жалал Абад областы ойносо ал деле жакшы болмок. Өзүңүз кайсы аттын түрөсүз бул? Мен бул турнирге миллион деген армак тимчип атам. Жаң минип атам бул оюнга. Бул Кара Бура районунун президентинин аты, биздин жетекчинин. Финалга даярдык кандай? Талас чындыгында күчтүү экен. Буюрса биз Талас району менен биринчи жолу эмес, бир канча жолу атаандашып келгенбиз. Бирде булар жеңет, бирде биз жеңебиз. Буюрса күчтүү, аларга да ийгилик каалайбыз. Күчтүү жеңсин. Кардагы кышкы көкпөрү деген даана кыштай болуп атат. Мына кургак кар аябай сонун жаап атат. Көкпөрү талаан үстү кайнап атат жөн эле. Мы сейчас идем к Кара Бура, Талас району. Будет очень жаркая битва. Сейчас играет Ош и Талас ветераны. Рядом со мной Желке, Джангазиев, Эламан и Самат Челси. Там медицинский скорый помощь. Мы сейчас идем команда смотреть. Все смотрят на меня. Я не знаю почему. Кандай иштер? Жакшы кудай. Даярдык жакшы. Элдер кандай келесиз? Баш келип Талас менен Кара Бура району стартка тизиле баштады. Түрлө. Ортамыздан чыгыла сәлем мындай. Койча жылуу турайлы. Давай. Кана жигиттер. Биринчи аман эдем бөйдө Кыргызстан алыс болойлу. Жакшынакай уруш талас жок чапкыла. Ким күчтүү болсо ошоңо. Амин бөйдө. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.
feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rise just like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Талас қара бура. Көріп отыр бизнесіп кеттік бияқтачы. Уровень космос жөнлечі. Есеп 4-0 азырынша. Талас ұтып отады. Талас. Мындайша айтқанда, Ерлан Төлебеков жалғыз ел ойнап отады оқшайды. Ташит команды жөнле. Молодцы. Қату, уровень қату. Мында ойын Таласта дайым эле болуп турат. Неге дегенде Кара Бура менен Талас району лидер командалардын бири. Бул жерде эң жакшы утуштун эң башкы баягы немеси болуп, жеке болуп кетти деп ойлойм. Анткени ортодон мурда Кара Бура көбүрөөк алчы. Азыркы убакта деген Талас району өзгөчө баягы защитада жүргөн полковник Аргымагын айта кетпесек болбойт берденчи. Полковник защитага чабылып жүрчү, эми чоң деңгээлде ушундай чоң деңгээлдерде уже жекеге чыгып калыптыр. Бул деген өтө чоң жетишкендик. Андан тышкары баягы Кара Бура командасы Спартак Аргымагы алла жекеде берде укмуш бир кандай айтсам бир баягындай козырлардын бири болчу. Анан акырындан жаңы чыгып келаткан аттар мындайча айтканда алып коюп атты да. Ушундай бир кызыктар болуп атат туугандар. 3-чү тайм Кара Бура. Талас. Дагы эле эсеп 4-0. Яктасы Кара Бура кош керек болуп калды. Коша алабы? Албетте кошулат. Талас 1-чи таймда 4-0 кылган. Эмне үчүн сала албайт? Бирок маселе бар жекеме-жекеде. Жекеме-жекени Кара Бура тилекке каршы бүт фронтто утулуп атат. Менимче ошол Кара Буранын жеңишке жетпей калышына негизги бир себепкер болуп калат го жекеме-жеке.
Талас району Талас. Рысбеков Майрамбек. Бара келди Майрамбек. Акыркы секундалар, акыркы 30 секунда. Кандай болду oyun бирок? Айтып койчу. Сонун болду ой. Жакшы болду. Кара бура белеңер, э? Кара бура калып келе жатат. Өтүп калды. Болот Дыйканбаев мырзаны, Талас Бегалиев мырзаны, Башкы карма. Жакшы жүрдү oyun. Жакшы болду. Кандай болду? Өзүң айтып койчу. Бул oyun жөнүндө айтсак, бул Талас областын Бакаята районунун эм Кара бурадагы оңой командалар эмес. Буларда эң мыкты деген балдар бар. Эми Кудай бизге насип кылыптыр. Бирде 30 болот. Бая күнү ал жактан ылдый жактан Манас районунан утулганбыз. Кайра бул жерден утуп алдык. Тең ойндар. Жакшы, эми Ош командаларына эмне деп айтып кетет? Эми Ош командаларына дагы биз аябай баа беребиз, анткени ал жакта мындай тайгазан көп ойношпойт. Алар торпок чапкандыктан, кичине бул мындай эме көп чаппагандыктан тажрыйба аз, бирок балдар аябай күчтүү, балбан балдар экен. Кудай буйрса Ошко барасыздар. Кудайым буйрса барабыз. Чакыруу болуп, күнү белгиленсе Кудайым буйрса. Рахмат, жеңишер болсундар. Рахмат. Болду достор. Мына ушул рахат үчүн келгенбиз Таласка. Толугу менен рахаттанып кетип баратабыз. Көкбөрү менен делебиздин баарына чейин сиңирип, сонун жит менен кетип баратабыз. Алдыда сыйлоо аземи, Талас району чемпион, Кара бура району 2-орун, Кара суу району 3-орун, жана ошондой эле Бакаята 4. Ош Талас ынтымагы 2019 биринчи бөлүгүнө чекит коюлду десек болот. Экинчи бөлүгү эми Оштон жолугабыз. Давайте. You